Уна жуучу жайдын ээси Айнагүл Байтерекова менен уна оңдоочу жайдын ээси Курмангазы Акимовдун объекттерине алып бара турган жолдун бир бөлүгү боюнча талаш тартыш пайда болду. Курмангазы Акимов уна жуучу жайдын мурунку ээси менен жолду бирге пайдалануу боюнча ооз-эки келишим бар болгонун айтууда. Байтерекова талаштуу жер тилкеси боюнча сотко кайрылган. Сот эки тарапты медиаторго маалыматтык жолугушууга багыттады. Медиатор аларга медиациянын жол жобосун түшүндүрүп бергенден кийин тараптар медиация процедурасын колдонууну чечишти. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Авазбек Шамшиев. Мен медиатор болом. Сиздерге кантип кайрылсам болот? Мен автооңдоочу жайдын ээси Акимов Курмангазы Рыскулбековичмин. Мен Айнагүл Байтерекова, уна жуучу жайдын ээсимин. Мен медиатор 5 жылдык стажым менен Кыргызстанда медиация мыйзам кабыл алынып азыр иштеп жатат. Медиация деген ушул сиздердин окшогон талаш тартыштарды жеңилирээк чечип, сотко жеткирбей, убактыңарды да үнөмдөп, акчаңарды да үнөмдөгөн бир жолдордун бири болуп эсептелет. Медиациянын өзүнүн принциптери болот. Биринчи принцип бул ыктыярдуулук. Ар бир адам өз ыктыяры менен келет медиацияга. Экинчиси медиатордун бейтараптыгы. Бул эки тарап эчким тартпайт, орто ойлор жүргүзөт. Үчүнчүсү эки тараптын тең укуктуулугу, төртүнчүсү купуялуулук. Ушундай купуялуулук менен иш жүргүзөбүз биз. Сиздер сот жибергенде өзүңөрдүн ыктыярыңыздар менен келдиңиздер медиацияга? Ооба, мен бул медиация тууралуу эч ак эле уккам. Медиация бул чыр-чатак болгондо сотко жеткизбей эле ушу медиация аркылуу чечсе болот деп айтышкан да мага. Анан ошол себептен сизге келдим. Мен буга чейин укпаптырмын медиация боюнча. Мен сотко кайрылганда алар сиздерге жөнөткөн үчүн келип отурам. Анда талаш тартыштын себебин айтып берсеңиздер. Мен атамдын бизнесин жакындан эле иштете баштадым. Анан архивдик документтерди изилдеп отуруп, бул жер мыйзам түрүндө биздики экенин далилдеп, анан сиздерге кайрылып отурам. Мынакей архивдик документтер бул. Сиз эмне айта аласыз бул жөнүндө? Бул жерде талаш тартыш маселеси мен досум тирүү болгондо болбойт эле. 10 жыл мурун мен досум өнөр жай ишканасын менчиктештирип алып ага уна жуучу жай ачкан. Ошондой эле мен дагы ошол кошуна жерди сатып алып, ал жакка уна оңдоочу жай ачтым. Анан досум экөөбүз ошол биз ачкан жайга келчү жолду асфальттайлы деп чечтик. Бирок бул жерде бир маселе бар экен. Багы жер тик бурчтуу эмес болуп кесилген экен. Анан салчу жолубузду тороп калат. Ошондуктан досум мага сунуштады. Ушул жер 2,5 сотук жер. Ушуну асфальттай берели, биздин кардарларга дагы ыңгайлуу болсун деп. Чынын айтканда биз мындай расмий түрдө документтештирген эмеспиз да. Бул жерде анткени бири-бирибизге жардам беребиз, ошо бизнесибизге жардам беребиз. Мен анын кардарларына, ал менин кардарларыма сунуштайбыз бири-бирибиздин кызматыбызды. Бирок 2 жыл мурун мен досум кайтыш болду. Анын бизнесин улуу кызы Айнагүл азыр жетектейт. Анан 1 ай мурун соттон кагаз келди мага. Карасам, Айнагүл менин жерим расмий түрдө мага катталат, ошону чечип бергиле дептир. Бирок эми биз 10 жылдан бери ошол жерде бирге чогуу колдонуп боюма келбептир. Түшүнүктүү, сиздердин талашыңар мен түшүндүм. Бул жер участогу боюнча талаш экен. Муну кокус медиация өткөргөнгө мен сунуштайм. Кокус медиация бир жекеме-жеке сүйлөшөбүз. Биринчи Айнагүл сизден баштайлы. Түшүнүктүү болду. Сиз анда бир 40 мүнөт күтүп турсаңыз, анан сиз менен да кокус медиация өткөрөлү.
Кокус бул ар бир тараптын кызыкчылыктарын аныктоо үчүн медиатордун жеке жолугушуусу. Айнагүл, дагы бир жолу саламатсызбы? Эми биз сиз менен Кокус медиация жолугуп атабыз. Экөөбүз түздө-түз. Айтыңызчы, сиз мына атаңыздын бизнеси менен 2 жылдан ашык управлять этип келатасыз. Эмне үчүн бүгүн бул маселени көтөрүп сотко кайрылдыңыз? Мен атамдын досун аябай сыйлачумун. Атам ал жөнүндө кандай жакшы сөздөрүн айтканын дагы билчүмүн. Бирок бул жер мыйзам түрүндө бизге тиешелүү экен. Мен башка бирөөнүн жерин талашып аткан жерим жок. Айтыңызчы, сиздин бизнес менен Курмангазы Рыскулбековичтин бизнесинин ортосунда эч кандай байланыш жокпу? Кредит бериппи, же залог коюппу, же карызбы, эчтеке жок? Андай эч нерсе жок. Биз өзүнчө, алар өзүнчө бизнес. Мен сурап атканым себеби, мына сиз көрсөткөн документтерде чындыгында сиз талашып аткан жер ал сиздики экенин ал сервистерден эметкен. Бирок мында бир линия кетти сиздин участкаңыздан тиги менин участкасына. Бул кандай линия? Эмнеге сиз буну сурап атасыз? Себеби мен 5-6 жыл мурун ушу водоснабжение боюнча көп жыл иштеген, участкалардын ортосунда суу ушундай менен белгиленет эле. Мындан көп чыр чыгып калат да суудан. Курмангазы Рыскулбекович сизге суу чыры жөнүндө айтып берген эмес беле? Жок, эчтеке айткан жок ал. Анда мен айта кетейин. Айтып бериңиз ушуну. Мындан 2 ай мурун жол жазуу шылтоосу менен бизге келе турган сууну 4 күнгө жаап салышты. Анан мага менеджерим чалып, унаа жуучу жайда суу жок экенин айтты. Мен келсем, ошо Курмангазы Рыскулбековичтин жеринде асфальт жасалып атыптыр. Ошондо Курмангазы Рыскулбекович мага оңдоп түзөө жөнүндө такыр эскерткен жок. Мен жөн гана келечекте мындай иштерден сак болоюн деп эле сиздерге кайрылдым. Сизде суудун үзгүлтүксүз келип турушу маанилүү да сиздин бизнесиңизге? Бул эң маанилүү нерсе. Эгерде азыркы партнерыңыздан сууду үзгүлтүккө учуратып алсаңыз, каяктан суу аласыз? Ал нерсени дагы ойлоп отурмун. Бирок башка участоктон суу өткөрүп алсам болот. Башка участоктон суу алыш үчүн көп документтер жасаш керек, тех условия жасаш керек, водоканалдан уруксат алыш керек. Ушуларды сиз билесизби? Жок. Билбейт экенсиз да? Эгерде азыркы сиздин партнерыңыз жазуу түрүндө сизге гарантия берип, суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылып берем десе, сиз өзүңүздүн позицияңызды өзгөртө элеңиз? Ооба, мындай шартка макул болмокмун. Анан буга чейин Курмангазы Рыскулбекович менен мен ачык сүйлөшө алган эмесмин. Эмнегедир? Мен ушул маалыматты Курмангазы Рыскулбековичке айтсам болобу? Болот. Айнагүл, анда мен сизге түшүндүм. Бүрсү күнү биз жалпы үчөөбүз бирге отурган сессияда бул маселе талкуулайлы. Макул. Ага кош болуң. Саламатсызбы, Курманказы? Бүгүн биз сиз менен Кокус медиацияда жалгыз түздөн-түз беттешип отурабыз. Эми сиздин эмеңизди мен окугум келет, варианттарыңызды. Мен Айнагүл менен Кокус медиация өткөздүм. Ал жерде ал мындай бир фактын айтты. 2 ай мурун анын автомойкасына 4 күн бою суу келбестен Айнагүл чыгым тартыптыр. Ооба, бул окуя азыр эсиме түшүп атат. 2 ай мурун бүткүл шаар боюнча суу өчүрүлгөн 2 күнгө профилактикалык иштер жүргүзүлүптүр. Мен ошондон пайдаланып, оңдоо иштерин жүргүзгөм. Асфальтта тешиктер пайда болуп, мен кардарыларым наразы болушкан. Ошол оңдоо иштери жүрүп жаткан учурда биз токтотконго аргасыз болдук. Анткени жанагы суу түтүктөрдөн суулар ага баштаган. Кийинчерээк биз унаа жуугуч кызматкерлерге бул жөнүндө айтканбыз. Бирок эми мындай түшүнбөстүктөр ушундай нерсеге алып келет деп такыр ойлоп отурмун.
тескерисинче бул Айнагүл мен ошол түтүктөрдү жасап атканыма ыраазы болот экен деп ойлогом. Сиздин кабар Айнагүлгө жетпей калыптыр да анда. Анын оюнча сиз атайлап суу бербегендей болуп турасыздар. Айнагүлгө суунун такай келип турушу маанилүү. Ошон үчүн сиз сууну такай берип турууга кепилдик бере аласызбы? Ооба, мен мындай шарттарга макулмун. Анткени менин кардарларым менин иш өндүрүшүмө кирип туруш керек да. Биз эми чынын айтканда мурда эле документтүү түрдө чечсек болмок. Бирок эми ким билиптир ушундай болор. Эми азыр ачуум дагы, даарынычым дагы жок. Тескерисинче мен азыр Айнагүлдү жакшы түшүнүп турам. Анда биз эмки жалпы сессияда ушуну талкуулап, бир чечимге келип, керек болсо сүйлөшүүгө жетишсек, медиативдик макулдашууга кол коелу. Макул. Урматтуу Курмангазы, урматтуу Айнагүл, биз мына бүгүн медиациянын акыркы күнүнө келдик, бүтүрүп атабыз. Жалпы сессияны өткөрөбүз. Буга чейин бардык иштерди сүйлөшүп эме кылдык, бири-бириңиздерге түшүндүк. Мен ойлойм, азыр Курмангазынын сизге айта турган бир-эки сөзү бар, бул жөнүндө сунуштары бар. Айнагүл, өкүнүчтүүсү менин жумушчуларым өз убагында 2 күнгө суу жапканыбызды сизге айткан эмесмин. Бирок бир сунушум бар. Сиз арызыңызды соттон алсаңыз, мен болсо сиздин уруксатыңыз жок, суу түтүктөрүн оңдобойм. Эгер оңдой турган болсом, анда сиз менен макулдашышым керек. Кандай дейсиз бул сунушка? Мен мындай шартка макулмун. Анан келечекте суу өтүүчү түтүктөрдү ар бирөөбүз өзүбүздүкүн жасайлы. Ал эми ортобуздагы жолду биргеликте жасайлы. Курмангазы, сиз бул сунушка кандай карайсыз? Макул. Анда биздин медиативдик макулдашуу уже бүтүп баратат. Мындан башка сунуштар барбы? Менде жок. Менде деле жок. Анда Айнагүл соттон койгон арызын алат, сиз болсо үзгүлтүксүз суу менен камсыз кыласыз. Суу түтүктөрүнү ар бириңер өзүңөрдүн участкаңарда ремонт кыласыздар. Жолду болсо чогуу ремонт кыласыздар. Анда башка сунуштар жок болсо, 10 мүнөттүк танапис жарыялайбыз. Ошонун ичинде мен медиативдик макулдашууну даярдап келемин. Медиациянын натыйжасында талаш тартышты чечүү үчүн тараптардын жазуу жүзүндөгү макулдашуусу медиациялык макулдашуу болуп саналат. Курмангазы, Айнагүл, мен мына медиативдик макулдашууну даярдадым. Сиздер сунуштаган немелердин баарын бул жерге киргиздим. Окуп туруп, макул болсоңуздар, кол койсоңуздар болот. Куттуктаймын, экөөңөрдүн ортоңордо эч качандан чыр болбосун. Медиациянын жыйынтыгында тараптар төмөнкүдөй макулдашууну түзүштү. Айнагүл Байтерекова соттон доо арызын кайтарып алат. Талаштуу жер тилкеси жалпы пайдаланууда кала берет. Курмангазы Акимов сууну үзгүлтүксүз камсыз кылууга убада берди. Ал эми суу түтүгүн жана жолду оңдоо үчүн тараптар чыгымдарды бирге жаба турган болушту.